Урматтуу мекендештер, бүгүн элибиздин оңдогон кылымдардан бири муундан муунга көчүп, атадан балага айтылып, көкүрөгүндө жат сактап келген улуу Манас эпосунун күнү. Манас эпосу кыргыздын улуттук сыймыгы, ооздон оозго айтылып келген руханий улуу мурасы, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври, нечендеген кылымдардан бери элдин туу туткан жол көрсөткүчү. Кыргыз эли Манас эпосунун ээси, сактоочусу жана улантуучусу. Биз үчүн улуу дастандын нукура элдик көркөм чыгарма катарыда, элдин тарых таржымалык катарыда, улуттук идеологиянын башаты катарыда мааниси зор. Кызыл байрагыбыз, гербибиз жана гимнибиз мамлекеттин символдору болсо, Манас эпосу улуттук иденттүүлүктүн символу. Кылымдар кыйрын кырча басып келаткан түптүү кыргыз журтунун элдүүлүгү, биримдиги улуу Манас дастанында Кашкая таасын айтылган. Ал эми көп этностуу Кыргызстандын улуттук идеологиясынын башаты дал ушул улуу биримдиктен үгүт алат. Дүйнө өзгөрүп, дүрбөлөңдүү чакырыктар жаңырып турган маалда дүйнө элдери тарыхы менен өтмүшүнө кайрадан баш багып, өнүгүү багытына өзөк руханий баалуулук издөөгө батыл киришти. Кудайга шүгүрчүлүк, улуу дастаныбызда бүткүл кыргыз элинин тарыхы менен тагдыры, нарк насили менен каада салты, турмуш тиричилиги менен маданияты жуурулушуп, кылымдар бою аздектеген түп мүдөө тилеги укмуштууда чагылдырылган. Башканы коюп Манастайт деп бекеринен айтылып калбаган чыгар. Биздин башат алчу идеологиябыз таяныч болуп такала турган өзөгүбүз, улуттук улуу рухубуз дал ушул Манасыбызда. Мына ошондуктан 2022 жылдын 22 апрелинде Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтегин ар тараптуу изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон элем. Буга удай эле 2022 жылдын 28 сентябрында Манас эпосун илимий багытта изилдөөгө, популярдаштырууга, ар тараптуу зарыл шарттарды түзүү боюнча жарлык менен Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы мамлекеттик мекемеси Манас улуттук академиясы болуп өзгөрүлүп кайра түзүлдү. Бул кадамдар Манас эпосу боюнча мындан да келечектүү жана мазмундуу ар тараптуу изилдөө иштерин жүргүзүүгө өбөлгө түзүп бере алат деп терең ишенебиз. Кадырлуу калайык журт, уюткулуу журтубуздун улуттук рухунун насилин чагылдырып турган Манас эпосунун күнү менен жалпы кыргызстандыктарды дагы бир жолу куттуктаймын. Мааниси бийик, шааниси ыйык Манас эпосу жаркын келечекке үндөочү руханий өзөк катары кызматын аркалай берсин. Ар бир кыргыз жаранында Айкөл Манастын деми болсун. Президент Садыр Жапаров базарлардагы наразычылыктар боюнча жумушчу комиссия түзүп текшерүү жиберди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Анын айтымына караганда комиссиянын жыйынтыгы менен министрлер кабинетинин чечими туурабы же базарда олтурган соодагерлердин талабы туурабы белгилүү болот. Белгилүү болгондой, буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир жылда соодасы 8 миллион сомдон ашпагандар 1 тыйын төлөбөйт деген. Бул деген соодасын жаңы баштагандар, акча айлантуусу аздар бутуна туруп кетсин деген саясат болчу. Азыр эми менин соодам 8 миллиондон ашпайт деген соодагерлердин соодасы 50 миллиондон 100 миллион сомго чейин ашып кеткен фактылар аныкталып калды. Ошон үчүн ККМ колдонула деген талап болуп жатат деп жазды Алагөзов. Президенттин маалымат катчысы текшерүүнүн жыйынтыгы комиссиянын чечиминен кийин жарыялана тургандыгын кошумчалады. Президенттик администрацияда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы алдында соода түзүмдөрүнүн ири базарлардын менчик ээлеринин, соода кызматкерлеринин, кесиптик бирлик уюмдарынын өкүлдөрү менен жооптуу мамлекеттик органдардын жыйыны өттү. Акылбек Жапаров маалымат ишинин жетишсиздигинен кабыл алган салык режиминдеги өзгөрүүлөр боюнча коомдо бурмаланган түшүнүк калыптанганын айтты. Эң негизгиси биз түшүнүшүбүз керек. Биздин чакан жана чекене соодагерлердин басымдуу көпчүлүгү
көпчүлүгү үчүн мамлекет жетекчилигинин чечими менен алар үчүн патент гана жокко чыгарылбастан башка бир катар жеңилдиктер каралган. Чакан азык-түлүк дүкөндөрүн иштеткен, базарларда майда соода менен алектенген үй бүлөлөр ар кандай салык төлөөдөн толугу менен бошотулган. Анткени алардын товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпейт, деди Акылбек Жапаров жыйында. Акылбек Жапаровдун айтымында белгилүү бир күчтөр маалыматтын жетишсиздигинен пайдаланып соодагерлерди тукуруу аракетин көрүүдө. Элдин абсолюттук көпчүлүгү мамлекетти чыңдоо жана тартипти орнотуу саясатын колдойт. Базар экономикасынын жана капиталды алгачкы топтоо доору өтүп жатат. Мамлекет азыр эл үчүн иштейт, колунда барлардын жана коомду паракорлоштуруп, жазасыз калган тар топтун кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Өкмөттүн бардык кирешелери кимдир бирөөнүн жеке чөнтөгүнө эмес, жаңы инфраструктураны курууга жана жарандардын жашоосун жакшыртууга жумшаларын буга чейин көргөн элдин бийликке болгон ишеними күчтүү. Биз жакырчылык менен күрөшөбүз жана бардык адамдарды жакырчылыктан чыгарабыз. Байлар дагы байып, кедейлер кедей болуп кете берүүсү мүмкүн эмес. Биз үй бүлөсүн багуу үчүн иштеген бардык чынчыл адамдарды коргойбуз жана жардам беребиз. Биз алар тараптабыз, деди Акылбек Жапаров. Ошондой эле соодагерлерди ашыкча түйшүктөн арылтуу үчүн 2 жуманын ичинде электрондук эсеп фактураларды жана жол баракчасын иштетүүнү мүмкүн болушунча жөнөкөйлөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүүгө байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы санариптештирүү жана накталай эмес төлөмдөргө өтүү саясатынын алкагында салык структуралары алдыңкы банктар менен бирдикте К эсептерин ачууну тездетүүнү тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында капиталга мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамды республиканын бардык калкына, анын ичинде мурдагы жылдары салык төлөмдөрүн төлөй албагандарга, мисалы автоунааларды жана батирлерди сатып алуу жана сатуу чарбалык иштерди жүргүзүү үчүн да жайылтуу жөнүндө чечим кабыл алынаарын билдирди. Жыйындын соңунда тиешелүү органдарга түшүндүрүү иштерин уюштуруу жана күчөтүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов тоону өзгөртүү тууралуу үн катты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев элине чексиз берилген мекенчил инсан, айрыкча улуттук нарк насил, дил, тил жаатында нар көтөргүс иш алып барууда. Тажрыйбасы көп да сыккан жетекчи, ак ниети изги тилеги менен депутат Улан Примов экөө биргелешип мыйзам долбоорун демилгелешти. Сунушталган ой президент Садыр Жапаровго, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке мага да жагып, өлкөбүз жаңыланып, жанданып жатканда жаңыртылган желегибиз болсо деген ниетте болгонбуз. Арине коомдо кызуу талкуу жүрүүдө. Илгертен элибиз тилек кылышчу, өзгөнүн туусун жыгып, өзүнүн туусун саяр балдарыбыз көп болсо экен деп. Улуу ата мекендик согуш учурунда дагы аскердик бөлүктөр күчүрмөн туусу үчүн кырылып калышкан. Азыркы биздин туубуз эгемен элдин жүрөгүнөн терең орун алып, боор эт менен бир болуп, жан дүйнөгө бүлүк салганы коомдук талкууда байкалууда. Эл шайлаган жогорку кеңештин депутаттары элдин мүдөөсүн эске алуу менен иш алып барат деген тилекте бололу. Кандай кырдаал болсо дагы бири-бирибизге этият мамиле кылып, сабырдуулукту көрсөтөлү, деди мамлекеттик катчы. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Көк Жаңгак шаарынын ички жолдорунун бирине асфальт төшөлүп колдонууга берилди. Союздан бери каралбай калган жол ДУ-31 ишканасы тарабынан 2 айдын аралыгында бүткөрүлүп, жаңы жолго белгилүү аалым Чубагажы Жалиловдун ысымы ыйгарылды. Республикалык бюджеттен 2200 метр жолду оңдоого 10 миллион сомго жакын акча каражаты каралып, учурда анын 950 метри бүткөрүлдү. Атайын кызматтан билдиришкендей, жолду ачуу иш-чарасына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев, Көк Жаңгак шаарынын мэри баштаган кызматкерлер жана шаар тургундары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев шаар тургундарына кайрылып, мындан ары дагы аталган шаардын инфраструктурасын жакшыртуу иштери улантыларын, бардык курулуш иштери президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин айтты.
Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинде Молдонияз Эрназар уулу тууралуу даректүү көркөм тасманын бет ачары болду. Даректүү көркөм фильм алгачкы агартуучу кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу Молдонияздын 200 жылдыгына карата тартылган. Тарыхый тасманын сценарийин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нышанбек Кочкоров жазган. Фильмдин режиссеру Медербек Ниязалиев, башкы продюсери Кудайберди Кожобеков болду. Молдонияз Эрназар уулу тууралуу даректүү көркөм фильмди тартууга даярдык 2023 жылдын январь айында башталган. Тасманын басымдуу бөлүгү Кадамжай районундагы Карадаван аймагында, Тамаша, Кызыл Булак айылдарында, Өзбекстандын Маргалаң шаарында, Ысык көл, Нарын, Жалал-Абад облустарынын аймактарында тартылды. Тасманын узактыгы 55 мүнөт, деди фильмдин режиссеру Медербек Ниязалиев. Даректүү тасмада башкы каарман Молдонияздын бала кездеги образын Амир Термичиков, 17 жаштагы образын Максат Дарибаев, 40 жаштагы образын Айбек Жунусов, ал эми 80 жаштагы образын Райымкул Мураталиев жараткан. Тасманы жаратууда салым кошкон чыгармачыл топко Ош мунун ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана Молдонияз мурастары фондунун юбилейлик медалдары тапшырылды. Тасманын бет ачар аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ордун басары Эрнис Толтоев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ордун басары Жаныбек Исаков, Молдонияз Эрназар уулу даректүү көркөм тасмасынын сценарийинин автору Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нышанбек Кочкоров, Молдонияз мурастары фондунун төрагасы Айтмат Азамжан уулу, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан, маданият башкармалыктарынан, мекеме ишканалардан өкүлдөр тасманы жаратууда катышкан чыгармачыл инсандар, окуу жайдын жамааты катышты. Кыргызстандын бокс боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөсү Амантур Жумаев юниорлор арасында бокс боюнча дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын бокс боюнча федерациясы билдирет. Биринчилик Армениянын Ереван шаарында өтүүдө. Спортчу 52 килограммга чейинки салмакта катышып, өзбекстандык, германиялык, россиялык жана польшалык атаандаштарын жеңип, финалга жолдомо алган. Алтын медаль үчүн беттеште армениялык атаандашын утуп, жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Бокс юниорлор арасындагы биринчилик 24 ноябрда башталган. Бүгүн 4 декабрда аяктайт. Белгилей кетсек, жаш боксчу Амантур Жумаев буга чейин Казакстандын Астана шаарында өткөн биринчиликте алтын медальга ээ болуп, Азия чемпиону аталган.